Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын киносун баарыбыз көрсөк керек. Ушул кинону ким тартты экен деп эч ойлодуңузбу? Ооба, бүгүн ушул кинонун режиссеру Мустафа Аккат жөнүндө сүйлөшөбүз. Голливуддук мусулман кинорежиссер жана продюсер Мустафа Аккат. 1930 жыл 1 июль Сириянын Алеппо шаарында болочок режиссер жарык дүйнөгө келет. Апасы түрк, атасы болсо араб эле. Алгач диний сабатын ата-энесинин карамагында жоёт. 18 жаш курага келгенде кичинекейинен эңсеп келген кино тартуу максатын атасына угузат. Голливудка барып кино академияда окуу үчүн уруксат сурайт. Азыркы күндө деле мындай окуу жайда окуу кыйынга турат чынында. Бирок көздөгөн максатына умтулуу үчүн жан үрөгөн уулун көргөн атасы уруксат берет. Бирок азыркы күндөгүдөй ай сайын акча салып туруу мүмкүнчүлүгү жок экендигин айтат. Натыйжада атасы баласын узатат АКШга. Узатып жатып колуна $200, анан бир Куран китебин өмүр бою жол башчың болсун балам деп берет. Чынында бул мезгилдер экинчи дүйнөлүк согуш бүткөн оор бир мезгилдер эле. Дүйнө жүзү боюнча кризис каптап, жокчулук канчалаган үй бүлөлөрдү самаган максатынан алыстатып турган кез эле. Бирок Мустафа Аккатты максатынан алыстаткан жок. Натыйжада тилин да, маданиятын да билбеген бир өлкөгө аттанат. Америкага келген соң Калифорния университетине тапшырат. Университетте мечит жок эле. Жетекчиликке мусулман болгондугун жана мечит керек болгондугун айтат. Натыйжада университет мечит куруп берет. Сабактарды аябай берилүү менен окуй баштайт. Эң алдыңкы студенттерден болуп чыга келет. Түндөсү болсо официант болуп иштейт. Кийин Түштүк Калифорния университетине магистратурага тапшырат. Ал жерден ошол кездин эң атактуу режиссерлорунан болгон Сэм Пекинпага ассистент болуп иштей баштайт. Сэм Пекинпа өзү индейчи эле. Мустафа Аккаттын режиссер болуп жетилүүсүндө анын эмгеги зор эле. Ал экөө Алжирдин боштондукка чыгуусун чагылдырган кинодо бирге эмгектенет. Бирок каржынын тартыштыгынан улам долбоор токтоп калат. Университеттен кийин Американын эң атактуу телеканалында иштей баштайт. Ушул жерден көптөгөн кино адамдары менен, актерлор менен таанышат. 70 жылдардын баштарында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын киносун тартуу иш-аракеттери башталат. Бул окуяны режиссер өзү мындай түшүндүрүп берет. Бала чакалуу болгон кезде балдарыма динибиздин акыйкаттарын, баалуулуктарын жеткирүү зарыл экендигин түшүндүм. Натыйжада Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын киносун тартууну чечтим. Ооба, балдардын тарбиялануусунда медиа тармагы канчалык маанилүү экенин билебиз. Учурдагы өтө олуттуу, атүгүл олимпиадалардан да, кризистен да маанилүү көйгөй бул бала тарбиясы. Себеби сөз бир улуттун келечеги тууралуу болуп жатат. Мустафа Аккат алгач Египеттеги Аль-Асхар университетинен фильмди тартуу үчүн уруксат алат. Асхар алымдары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөөлөкөтү көрсөтүлбөсүн, үнү угузулбасын деген шартта уруксат берет. Албетте, Мустафа Аккатта өзү буга каршы эле. Дүйнөгө атагы чыккан актерлор Энтони Куин, Ирен Папас менен келишим түзүп, алар да кинодо роль ойномок болушат. Энтони Куин Хамза радиаллаху анхунун ролун ойносо, Ирен Папас болсо Абу Суфьяндын аялы Хиндинин ролун ойномок болот. Натыйжада 23 өлкөдөн актерлор, актрисалар келет кино үчүн. Киного материалдык көрсөтүү үчүн Сауд Арабиясы жана Марокко өлкөлөрүнө кайрылат. Эки өлкө тең макул болот. 1974 жыл 2 айлык даярдыктан кийин 500 кишиден турган топ Марокконун чөлдөрүнө келип съемка башталат. Алгач кинонун согуш сахналары тартыла баштайт. Бирок кинодо сахабаларга ашыкча көңүл бурулуп, аларга ашыкча сүйүү көрсөтүлүп жатат деген доо менен Сауд королдугу да Мароккодо финансылык колдоону токтотуп коет. Саудтардын кысымынын астында Марокко Аккатты командасы менен Мароккодон чыгып кетүүсүн талап кылат. Ислам дүйнөсү үчүн өтө маанилүү болгон долбоор заматта токтоп калат. Аккатта баарын таштап кайра Голливудка кетип калдыбы? Кандай ойлойсуздар? Биз болсок балким эмне кереги бар чөлдө кыйналып деп кетип калмакпыз. Негизи эле улуу, ыйык иштерде тоскоолдуктар көп болот экен. Жакшы иштердин мүшкүлү көп болот экен. Акыйкат жолундагы кызматтагы тоскоолдуктардын көп болуусу ал иштин кабыл болгонунан кабар берет чынында. Аккат ишин токтоткон жок. Максатынан кайткан да жок. Кайра алга умтулду. Демөөрчүлөрдү издей баштады.
Ушул кезде жардамга Муаммар Каддафи келди. Ал дароо фильмге кете турган каражаттын баарын көтөрүп берем деп убада берди. Съемка үчүн чөл керек болсо мына бизде чөлдөр бар деп Аккаттын командасын Ливияга алып келип жайгаштырды. Атүгүл массовка үчүн Ливия аскерлерин да алып келип берди. Үмүттүн оту өчүп аткан кезде кайра тутанып кетти. Каддафидей улуу долбоорлорго демөөрчүлүк кыла ала турган эр азаматтар чынында ар бир коомдо, ар бир элде бар. Болгон аларга долбоордун маанилүүлүгүн толук түшүндүрүү зарыл. Кайдагы той ашка караганда келечек үчүн ыйык иштерге шериктеш болуу ошол адамдын өзү үчүн да чоң бакыт. Натыйжада ошол доордун эң акыркы технологияларын колдонуу менен кино тартылат. Ушул күнгө чейин көрөрмандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан чыгарма жаралат. Бул кинонун башка кинолордон өзгөчө кылган дагы бир жагы башкы каармандын көрсөтүлбөөсү, үнүнүн угулбоосу. Атүгүл 2, 3, 4 ролдордо ойногон каармандардын да башкача айтканда Абу Бакыр разияллаху анху, Умар разияллаху анху, Усман разияллаху анху, Али разияллаху анхуларда көрсөтүлбөйт. Башка режиссер болсо съемкадан баш тартмак. Режиссердун көзү менен караганда өтө оор бир долбоор. Башкы каарман жана кийинки 4 актер көрүнбөшү керек болгон бир фильм. Аккатка Аллах сонун илхам берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ал камеранын көзү менен берет. Кино бир эле учурда эки тилде, арабча, англисче, башка актерлор менен тартылат. Башкача айтканда, бир тартканда, бир эле кинону эки башка актерлор менен эки жолу тартышат. Хамза разияллаху анхуну өлтүргөн Вахшинин ролун ойногон Салем Гедар аттуу актер кино чыккандан кийин аябай кыйналат. Апасы баш болуп жашаган жериндегилердин баары аны урушушат. Көчөдө ким көрсө аны Хамзаны эмне өлтүрдүң деп кубалап сабап башташат. Эч ким ишке албай коет. Көчөгө да чыга албай калат. Кийин Аккаттан иш таап берүүсүн өтүнүп жардам сурайт. Арадан 14 кылым өткөн соң, болгону ролун ойноп койгон адам ушунчалык кыйналып жатса, Хамзаны өлтүргөн чыныгы Вахши жашоодо канчалык кыйналганын түшүнсөк болот. Бул жерден да кинонун реализмге жакын тартылганын байкасак болот. Вахшинин, Хамзанын образдары ушунчалык таасирдүү ачылгандыктан эл ага чындап ишенишкен. Фильмдин музыкасын жазуу милдети ошол доордун эң мыкты композитору, 3 жолку Оскар сыйлыгынын ээси Моррис Джарга ыйгарылат. Моррис Джар ислам маданиятынан алыс киши эле. Ал 3 ай бою чөлдө жашайт. Жалаң ислам тарыхы тууралуу китептерди окуп, чөлдүн атмосферасына сүңгүп кирет. Натыйжада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын киносунун музыкасын жазат. Албетте, Америкада кондиционердин түбүндө отуруп алып жазылган музыканын балким мынчалык таасири болмок эмес. Көптөгөн машакаттардын жыйынтыгында кино тартылып бүтөт, монтажы да бүтөт. Элге сунуштай турган мезгилге келгенде кайра экинчи бир сыноо башталат. Бул жерде Европаны бир нерсе коркуткан эле. Ал кинонун аты. Алланын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деген ат. Албетте, батыш маданияты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунан, мисалынан эмес, атүгүл атынан коркот. Анын аталышын каалабайт. Тарых буга күбө. Көптөгөн коркутуп үркүтүүлөрдүн, өйдө жактан келген телефондордун натыйжасында Аккат фильмдин атын The Message, башкача айтканда куттуу кабар деп өзгөртөт. Эске салсак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атынан Худайбия келишиминде да коркушкан эле. Келишим түзүлүп жаткан кезде мушриктер келишимге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атын Алланын элчиси Мухаммед деп жазылышына каршы чыгышкан эле. Натыйжада Абдулла уулу Мухаммед деп жазышкан эле. Дал ушул көрүнүш азыркы күндө да уланып келет. Коркушат анын саллаллаху алейхи вассаламдын атынан. Европанын кысымы менен чектелбестен өзүбүздүкүлөр да кысымга ала башташат. Сауд Арабиясы, Египет, Кувейт сыяктуу бир нече араб өлкөлөрү өз өлкөлөрүндө фильмдин көрсөтүлүүсүнө тыюу салышат. 1977 жылы Вашингтондо фильмдин коюлушуна каршы чыгып, атүгүл бир нече имараттарды барымтага алып алышат. Анын артынан эле Америкадагы негр мусулмандар фильмге каршы чыгып, көтөрүлүшкө чыгышат. Эгер кайсы жерде бул фильм коюлса, ошол кинотеатрды өрттөйбүз деп чыгышат. Жалаң гана дин илимдерин ала берүү фанатизмге алып барат. Жалаң гана дүйнөлүк илимдерди ала берүү материализмге алып келет. Экөөнүн бириккен жеринде акыйкат пайда болот деген улуу сөз ушул окуяларда чагылып турат.
Байкасак, бүткүл дүйнөлүк илимдер акыр аягы барып Аллахты далилдеп турганын байкоо кыйын эмес. Фильмге каршы чыккандар тилекке каршы ислам дининин жайылышына каршы чыгып жаткандыктарын билбей жатышкан эле. Көптөгөн театрлар кинону коюудан баш тартышат. Бир жагынан батыш идеологиялык жактан каршы чыкса, бир жактан чыгыш туура эмес тутунган фанатизмдик идеологиядан улам каршы чыгат. Эки чабуулдун ортосунда аккат аябай кыйналат. Аягында фильмимде динибизге терс бир көрүнүш бар болсо, фильмдин театрлардан алынып салынуусуна ыраазымын. Текшерип көргүлө деп өзүнүн диндештерине кайрылат. Ал эми Туркияда болсо фильм эң көп көрсөтүлгөн кинолордун эң биринчиси болот. Натыйжада дүйнө жүзү боюнча миңдеген инсандар фильмден таасирленип, ислам динин кабыл кылышып, мусулман болушат. 2018-жылы болсо Сауд королдугу фильмдин көрсөтүлүүсүнө уруксат берет. 91-жылдардан кийин болсо бул фильм Орто Азияда да жайыла баштайт. Түгүл 95-жылдары биз кичинекей кездерде, кадыр түн кечелеринде мечиттерде ушул кинону элге көрсөтүшөр эле. Айылдагылар бүтүндөй келип алып, кинону бирден менен көргөн учурлар көпчүлүктүн эсинде али күнгө чейин болсо керек. Азыркы күндө да кээ бирки бир туугандарыбыз фанаттык сезим менен, радикалдуу эмоция менен кээ бирки ислам динине кызмат кылган медиа блогтарына каршы чыгышат. Динибизде музыка харам, алып сал видеодогу музыканы, астагфирулла, Алладан корк деген сыяктуу сөздөрдү айтып кыйкырып чыгышат. Ахлы сүнна аалымдарынын биригип уруксат берген маселелерин кайрадан талкуулоо текеберчиликке жатаарын унутпоо керек. Албетте, ахлы сүнна аалымдарын тоготпогондорго эч нерсе дей албайбыз. Бул улуу чыгармадан кийин Мустафа Аккатты дагы бир чоң милдет күтүп турган эле. Ал Ливиянын боштондугу үчүн Муссолини баштаган баскынчы Италияга каршы күрөшкөн Умар аль-Мухтардын өмүрүн кино кылып тартуу кызмат эле. Муаммар Каддафи Мустафа Аккатты чакырат да ага ушул милдетти жүктөйт. Кандай материалдык жардам керек болсо баарын каржылаарын айтат. Натыйжада экинчи бир интригага бай чөл арыстаны Умар аль-Мухтар долбоору башталат. 1980-жылдары съемка башталат. Умар Мухтардын ролун Хамза радиаллаху анхунун ролун ойногон Энтони Куин ойнойт. Композитор Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын киносунда композитор болгон Моррис Джар. Мустафа Аккат фильмдин реализмге өтө жакын болуусун каалайт. Ал Муссолининин ролун ойногон ошол дöwрдүн атактуу актеру Род Стайгердин чачын дал ошол Муссолининин чачындай жасалгылоо үчүн чын эле Муссолини тирүү кезинде чачын кыргып жүргөн кишини чакырып келип кырктырат. Муссолини Ливияга бастырып кирип келген кезде баарын камерага тарттырып алган эле. Буларды изилдөө үчүн 1,5 жыл убакыт кетет. Съемка үчүн Бенгазиден 1000 километр алыс жерде чөлдүн ортосунда 500 кишилик айыл курулат. Чөлдө кумдуу бороондор көп болгондуктан пленкага кум жабышып калып өтө көп кыйналышат. Күндө аябай ысык болгондуктан Каддафи атайын кондиционерлерди орнотуп берет чөлгө. Бул киного да Ливиянын аскерлерин массовка үчүн берет. Фильм ийгиликтүү тартылып бүтөт. Мустафа Аккат фильмге тиешелүү бүткүл эң акыркы технология жана эстетика колдонулду деген сөзүн айтат. Кинонун аягында символикалык идеологиялык сахна бар. Бул сахна ушундайча. Умар Мухтарды асып өлтүрүшөт. Анын көз айнеги болсо жерге түшүп калат. Муну жаш бала чуркап келет да тагынып алат. Көпчүлүк киносунчулар бул эпизод Муаммар Каддафиге ишарат кылууда деп айтышат. Кандай болгон күндө да үмүттүн отун жандырган келечек муун өсүп келатат деген кабарды берет бул финалдык эпизод. Кино көрсөтүлө баштагандан кийин Италиянын ошол кездеги премьер-министри Джулио Андреотти фильмде Италия армиясына шек келтирилген элементтер бар болгондугун айтып, Италияда көрсөтүлүүсүнө тыюу салат. Фильмге жалпы $35 миллион чыгым кетет. Бирок аран гана $1 миллион киреше алып келе алат. Ошол мезгилдин көпчүлүк сынчылары бул абалды шылдың кылса да, убакыттын өтүшү менен көпчүлүктүн жүрөгүнөн түнөк табат фильм. Бир кезде шылдыңдагандар натыйжада алкыш айтып башташат. Албетте, фильмдин демөөрчүсү да бул чыгарманы пайда табуу үчүн эмес, тескерисинче келечек муун үчүн өрнөк катары тарттырган. Ушинтип, Мустафа Аккат экинчи чоң милдетин аткарат. Эми ал дагы 2 улуу долбоорду ишке ашыруу үчүн ниет коюп аракет кыла баштайт. Булар Салахиддин Аюбийнин фильми жана Истанбулду багынткан Фатих Султан Мехмед хандын фильми эле.
Экөө тең ислам дүйнөсү үчүн өтө маанилүү, ал эми батыш дүйнөсү үчүн коркунучтуу түс сыяктуу болгон долбоорлор эле. Себеби Салахуддин Аюби долбоору бул Куддус долбоору эле. Христиан крестүүлөрүнүн баскынчы зулумдугун, Салахуддин Аюбинин эрдигин, баатырдыгын даңазалаган долбоор эле. Азыркы күндө да чечилбей келе жаткан, анын артынан нечелеген адилетсиздик, кан төгүүлөр болуп жаткан ошол Куддус көйгөйү эле бул долбоор. Ал эми Стамбулдун мусулмандардын колуна өтүүсү бул да христиан ааламы үчүн жара сыяктуу. Батыш мунун кинодо көрсөтүлүүсүн каалабайт эле. Ая София мечитинин ачылуусу тээ батышта, атүгүл океандын ары жагындагы өлкөлөрдү эмне үчүн кыжаалат кылып жатат деп ойлонушу мүмкүн көпчүлүк. Албетте кыжаалат кылат. Себеби Ая Софиянын ачылуусу бул мусулмандар эч кимге көз карандысыз өз алдынча чечим кабыл алуу деңгээлине жетти деген мааниге келет эле. Мунун алгачкы чыгармачылык жаатындагы кадамдарын Мустафа Аккад таштаган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде Константинополь мусулмандардын колуна өтөт, аны багынткан кол башчы жана армия кандай бактылуу деп сүрөттөлгөн Фатих Султан Мехмед хандын кинодо жандандырылуусу идеологиялык, символикалык дух ташып жүрөт эле өзүндө. 2002 жылы Туркияга келип сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Сүйлөшүү ийгиликтүү боло баштайт. Албетте, Мустафа Аккад бул эки долбоорду ишке ашырса, дүйнө жүзүндө исламдын аты дагы бир жолу жаңырмак. Бул долбоорлор мусулмандарга болуп көрбөгөндөй дем, күч бермек. Бирок андай болгон жок. 2005 жылы Иорданиянын борбору Амманга кызы экөө туугандарынын тоюна катышуу үчүн келет. Алар жайгашкан мейманканага бомба курчанган жангешти кирип, өзүн жардырат. Натыйжада мусулмандардын режиссеру, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жана Умар Мухтардын көркөм образын адамзатка тартуулаган Мустафа Аккад шейит болот. Терактты Аль-Каида уюму жасагандыгын билдирет. Бирок канчалык мусулмандардан чыккан террор уюмдун иши деп пропаганда кылынса да, бул иштин артында батыштын жыты жыттанып турат. Албетте, Салахуддин Аюби менен Фатих Султан Мехмед хандын долбоору батышты тынч коймок эмес. Себеби Мустафа Аккад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана Умар аль-Мухтар кинолору менен канчалык таасирдүү боло алаарын далилдеп койгон эле. Ооба, ушул Фатих Султан Мехмед хандын жана Салахуддин Аюбинин кинолорун тарттырбоо үчүн батыш тараптан уюшулган бир айла амал экендиги сезилип турат. 2017-2019 жылдарда чыккан эң көп көрсөтүлгөн 200 фильмден дээрлик эч бирисинде мусулмандар көрсөтүлгөн эмес. Түштүк Калифорния университетинин изилдөөсүнө таянсак, бул фильмдердин 10% гана мусулмандар көрсөтүлгөн. 2% гана ошол мусулман образдардын репликасы, башка жетканда сөздөрү бар болгон. 5 фильмде гана башкы ролдо мусулман образы жаратылган. Бирок бул мусулмандар көрсөтүлгөн кичинекей бөлүкчөлөрдө да мусулмандар коомго коркунуч алып келе турган караңгы, артта калган персонаж катары көрсөтүлгөн. Ар бир 3-чү мусулман каарман зордукчул маанайда көрсөтүлгөн. Учурда мусулмандардын саны 1,8 миллиард. Бул жер шарындагы калктын 24%-ын түзөт. Албетте, бул көрүнүш адилетсиздик, кара пропаганда. Эмне айтып жаткандыгың мааниге ээ эмес. Кандай айтып жатасың, ошол мааниге ээ деген ыкма менен иштеген бул пропагандалык машина мүмкүн болушунча биздин баалуулуктарыбызды терс маанайда көрсөткөнгө аракет кылып келет. А биз өзүбүздүн баатырларды, баалуулуктарыбызды даңазалаган долбоорлорду өнүктүрүү үчүн эмне кылып келе жатабыз? Өнүктүрүүгө аз да болсо салым кошо алдыкпы? Баланча баатырдын баланча жылдыгы же түкүнчү акынды эскерүү юбилейи деп ала тоодой эт ысык көлдөй шорпо кайнатып, элди чогултуп той берип, жетекчилерди төргө өткөрүп устукан тартып, курсакты тампайтып коюп эле деп билип калдыкпы өткөндөрдү эскерүүнү? Ошол тойлорго кеткен чыгымга бир кино же даректүү тасма же эч болбосо бир кыска ролик тартып, интернет айдыңына коюп койсок, келечек муундун жан дүйнөсүнөн орун алат эле го. Анан кыйкырып чыгабыз. Жаштарыбыз кайдагы батыштын ырчы футболчуларын билет, бирок өзүнүн тарыхын, улуттук баатырларын билбейт деп. Кыйкырганга эч акыбыз жок. Себеби биз ошол жаштарга интеллектуалдык салым кыла алдыкпы? Эт менен шорпо эле бере бербей, ага кошумча китеп же медиа продукт бере алдыкпы? Албетте, батыш өзүнүн маданиятын жайуу үчүн миллиарддаган суммаларды сарптап аткандан кийин жаштарыбыз өзүнүкүн эмес, өзгөнүкүн билет да. Эртеден кечке саясат менен алек болуп, аналитик болуп жүрө берсек, эртең сырты кыргыз, ичи европалык бир муун келип чыгат. Ансыз деле азыр өсүп келе жатат мындай муун.
Жаштар эмнени берсек, ошону рухуна сиңирет. Ошондуктан өз баалуулугубузду аларга жага тургандай ыкмада, чектен ашпоо шарты менен сунуп берип калышыбыз керек. Дароо мамлекетти күнөөлөө да мода болуп калды азыр. Мамлекет эчтеке кылбай жатат деп кыйкырып чыгабыз. Мамлекетке чейин келечек үчүн күйгөн ар бир инсан өз деңгээлинде эмне кыла алат, ошону ойлонуш керек. Жана ошого жараша аракет кылуу керек. 2019 жылы өлкөбүздө 49400 нике катталган. Эгер ар бир нике тойго $1000 эле кетти деп эсептей турган болсок, бул 49,400,000 түзөт. Демек, Курманжандатка тасмасынын деңгээлиндеги тарыхый 50 кинону тартып койсок болмок экен. Албетте, биримдик, мээнет, изденүү, кайрымдуулук аркылуу бул абалга да жетебиз. Колунан келишинче интеллектуалдык кайрымдуулук кылган мекендештерибизге, бир туугандарыбызга Аллах ыраазы болсун.